Oturunuz. Айыл банк бар mı? Kreditler boyunca. Былтырғыға қарағанда Айыл банктан 1160 кредит 425 миллион сом аз берілген да быйыл. Эмне кандай болду? Бұл субсидийный кредиттер бойынша біздікі бүгінгі күнгі 719 миллион сом бердік. 1708 кишиге. Ошонун ичинен мал чарбасына 543 миң, талачылыкка 543 миллион сом, талачылыкка 144 миллион сом, переработкага 31 миллион сом. Переработкага азырдагы бир чоң крупный проектибиз бар, 50 миллион сомго. Биякта бир мындай момент бар. Жанакы биздики 272 киши бизге кайрылды. Былтыр деген мурда калып жүргөн кредиттеринен просрочкалар бар экен. Анан булардын баары деген очередке жазылып отуруп, бизге ушул кредитти берили деп бизге талап коюп атышат да. Бизге Бишкекке чейин келип атышты бул кишилер. Тиги ушул токтомдогу ушул ограничение алып салга деп. Ошол себептен бул кишилер да азыр очередте турат. Азыр чечим чыкты. Биз Минфинге кайрылдык, өкмөткө кайрылдык, ушул ограничение алып салга деп. Ошону алып салгандан кийин буюрса токтом чыкты, 24-нө эртең күчүнө кирет. Эртең күчүнө киргенден кийин биз ушуларга дагы кредит берип баштайбыз. Былтырга караганда, чоңдашканда 1164 кредит 425 миллион сом аз берилген деп атам. Эмне аз бересиңер? Биз көбөйтөлү деп атпайбыз. Эмне аз айттыңар? Аз канча киши очередте азыр? Канча берилди? Азыр берилгени 1700. Канча киши очередте? 1709. Биздики общее обращение 14 миллион киши болду да. 14 миң киши болду. Бизге деген 14 миң кайрылып атат. Аслы берип атасыңар 1709 кишиге берип атасыңар. Очеред кылып. Сиз атайла биз күсүн деметип атасыңар. Каражат бар да жок эмес. Биздин банкка акчаны көлөмү көбүрөөк берилсе, бизге көбүрөөк берип койчу да. Ошол себептен аз экинчи этапка деген биз 1,5 миллиард сомду сурап атабыз, көбүрөөк берилди деп. Минфинге. Бизге жазгы ушул биринчи этапка 1 миллиард берилип калды. Азыр Минфинде күнөө акча бербей аткан. Ушул акчаны берсе 1,5 миллиард. Адыралаш. Эмне аз берип атасыңар былтырканда? Эмне чөнтөгө берип атасыңар? Жок, Сормашевич, буларга дыйканга берип атпайсыңарбы? 1 миллиард сомго азырынча берилген, булар 707 миллион сомго беришти, дагы 300 миллион сомго берет. Азыр комитеттен уруксат алсак, июндан баштап калгандарын бере баштайбыз. Азыр бүгүнкү күндө берилген сумманы өздөштүрө элек да толугу менен. Өзү Айыл банк мындай болдосуңар да, тем жок да, анан кийин титиреп, кылтырап элесиздер. Силер дагы титиреп, кылтырап келгендерге убагында бербей атасыңар, тегерем жиберип бардың Айыл банктан. Мен чыгып атпайм, переработка берип койгула деп. 4 жыл айтып атам да мындай. Ага ошого толтура да. Переработка боюнча дагы мындай маселе бар. Түшүнүп атасыңбы? Түшүнүп атам. Сен айыл чарбасынын өнүгүшүндө тормуз болуп атасың, тоскоолдук болуп атасыңар Айыл банк. Берген каражатты силер бербей атпайсыңарбы? Мен ошого айтып атам, эмнеге аз берип атасыңар элге? Переработка боюнча бул муктаж да. Дыйкан муктаж, фермер муктаж. Ал керек болуп атпай каражат. Эмне бербей атасыңар? Переработка боюнча мындай айтып коеюн. Переработка деген бул быйылкы токтомго 2 ай срок сага. Даже 1 ай срок. Оңдобосоң, айтып, мынаны мурунку деңгээлге алып чыкпасаң азыр мына менен, сени кармабайбыз бул жерде. Аерде биз эмне? Айыл банкка сен каалаган нерсени алып бардыкпы? Эмне карабайсың былтыркыдан түшүрөсүң 405 миллионго дыйкандарга. 160 кредитке. Мындай Ошо боюнча жүрө берип атасың, ушу түшүрүп коелу 425 миллион. Түшүндүрмө берейинчи. Түшүрүп коелу, бербейм деп. Түшүндүрмө берейинчи. Мен түшүнбөйм аны, мен цифра менен сүйлөйм. Мага түшүндүрбө. Сен иштегин барып. Иште. Эмне мага мага сен түшүндүрбөйсүң? Канча жолуктуң мага келип алып? 4 жолу келип жолуктуң. Эң көп сен жолуктуң мага. Өзүм чакырып аттым. Түшүндүрүп берейин дейсиң. Ишо переработкага эң төмөн берип атасыңар. 31 миллион бердим дедиңби? 31 миллион бердик. Өзүң айыл чарба, айыл банксың. Азыр биздики бир заявка бар 50 миллионго. Анан дагы ограничение болуп калган ошо переработкагачы. Мурда биздики деген рефинансирование бар болчу да, азыр рефинансирование жок. Только новый проекттерге. Ошо новый проекттер менен азыр деген переработкаларга Шылтон кой, биле сагабы. Барлык ошондой ограничение. Мына азыр министерство экономикада айтып коёбу. Алынып салынбады ал. Алынып салынды да. Жок, ал эме боюнча мен түшүндүңбү? Түшүндүм. 1 айда былтырдан чыкпасаң, иштен кетесиң айтып коеюн. 1 ай сага срок. Азыр 14 миң киши очередь болсо, 1709 кредит берсең,
Былтыркыдан төмен кылып атсаң 1.64'ке. Ал эмне керек андай айыл багыттын бизге? Мемлекетке. Андай жетекчи эмне кереги бар бизге? Ал кезде кереги